Анан кийин эми чет мамлекеттен көптөгөн реакционный багытта кыргыздын улутун жокко чыгарыш үчүн, талкалаш үчүн, салт санасын сызып салыш үчүн болуп, сырттан окуп келип аткан, исламды окуп келген балдар кыз. Андыктан эжемдин сөзүнө жооп катар айтат элем, бизде эч кандай дин аркылуу улут жок болгон эмес. Тескерисинче дин аркылуу улуттар сакталып келген, урматтуу эжекем. Эгерде биз кыргыздардын тарыхына кайрылчу болсок, кыргыздар оң кылымдап дин менен жашап келишкен. Анда эмне үчүн кыргыз улуту жок болуп кеткен жок? Тескерисинче кыргыздар кече 18-жылы Кызыл аскер же болбосо Октябрь революциясынан кийинки орустардын баскынчылыгынан кийин кыргыздар жок болду. Ага чейин кыргыздар кайра жашап келди. Ага чейин кайра кыргыздардын улуттук дөөлөтү сакталып келди. Ошол эле өзбектер дагы, ошол эле тажиктер дагы, ошол эле түркмөндөр дагы оң кылымдап ушул динди тутуу менен алар өздөрүнүн улуттук өзгөчөлүктөрүн сактап калышты. Бирок ошондой бизге окшогон эле улуттар болгон, якуттардын же болбосо ошол Россиянын чыгышында калган, Россиянын кайсы бир бөлүгү катары катталып калган элдер динсиз болгондуктан алар жоголуу астында турат эжекеси. Сиз маданияттын ишмери катары, жазуучу катары, элдин кишиси катары сиз эми жалпы көз карашта сиз эмне баалаңыз. Биринчиден айтарым, дин эч качан канчалык окуткан болсо дагы улутту жок кылуу үчүн эмес, улутту кайра тургузуу үчүн гана кызмат кылат. Сиз эч качан мындай сырттан туруп баа бычпаңыз. Эмне үчүн дегенде, дин окуп келген жигиттер алар өздөрүн кыргыз катары тунуйт. Мен өзүм дагы дин окуган киши катары, өзүмдү кыргыз катары таанып, башымдан калпагымды түшүрбөй жүрөм. Эгерде менин диним жолдон чыгарган болсо, мен 25 жылдык дин үстүндөгү эмгегимде бул калпакты чечип коюшум керек эле. Эмне үчүн мен муну сүйүп кийип жүрөм? Себеби дегенде диним ошол нерсени үйрөтөт. Эмне үчүн биз кыздарыбызга узун кийгизебиз? Себеби дегенде биздин жогорку окуу жайларыбызда моундай болгон кыздар толуп кетти. Мугалимдерибиз ошону кол чаап күтүп алчу болушту. Эгерде эжекебиз өзү дагы кийип келбесе, ошондой кийип келген кыздарга эч качан сын айтпачу болду. Керек болсо өзүнүн кызын ошондой кийгизе туруп чыгара турган болду. Кана сиз айтып аткан кыргыздын дөөлөтү? Жок, сиз айтыңызчы, макул. Сиз ислам динине жаманбаңыз. Бирок мен жаманган жокмун. Сиз мугалимсиз. Мен жогорку билим